Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Акыркы убакта самозанятие тууралуу аябай көп суроолор келип жатат. Биздин Telegram каналдын комментарийинде, YouTube'да комментарийде жана менин жеке каткуржумадагы көптөгөн суроолор келип жатат. Кантип самозанятость болобу? Самозанятость деген эмне? Бул бизге деги керекпи, кереги жокпу деген суроолор көп болуп жатат. Мына ошол себептен мен бул видеону чыгарууну чечтим. Албетте бул видеону аягына чейин көрсөңүз самозанятость тууралуу толук маалымат аласыз. Ошондой эле биздин бул видеону лайк басып жана башка мекендештер менен бөлүшүп коесуз деген ойдомун. Самозанятость деген эмне? Самозанятость бул налог на профессиональный доход. Ача айтканда, эгер сиз официально иштебесеңиз, фриланс болуп иштесеңиз, монтаж кызматы көрсөтөсүз, мисалы, же курьер болуп иштейсиз, же сиделка болуп, же уборкада, там подработка бир жерде. Сиз ошол көрсөткөн кызматтарыңыз үчүн налог төлөсөңүз болот. Же башкача айтканда, сиз ошол кызматтарыңызды легалдаштырсаңыз болот деген мындай түшүнүк. Легалдаштыруу дегенде мен толук легалдаштыруу деп айта албайм, бирок бул кайсы бир өлчөмдө сиздин Россияда жүргөнүңүзгө, легалдуу жүрүшүңүзгө шарт түзмөкчү. Азыркы учурда көптөгөн биздин депортация болуп жаткан, выдворение болуп жаткан мекендештердин сотторуна дагы самозанятостьтан төлөгөн налогтору аларга көмөк болуп, аларды запреттерин чыгарууга жардам берип жаткан учурлар катталууда. Мекендештер, самозанятостьти кантип ачабыз? Самозанятость болуу үчүн мен сиздерге алгач госуслуги сайтына аккаунт ачып, жана ошол аккаунтуңуздарды пенсионный фондко барып подтверждать этишиңиздерди суранат элем. Госуслугидан аккаунтту банк картасы аркылуу же башка жолдор менен подтверждение кылуу мүмкүн эмес. Эгер сиз госуслугидан аккаунт ачып алсаңыз, сизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылмакчы. Регистрацияга турууда, инен алууда жана башка кызматтарды кеңири колдонууга сизге толук мүмкүнчүлүк ачылмакчы. Азыркы биздин темада самозанятость ачуу үчүн сиз жөн эле Мой налог деген приложениени Play Market'тен, эгер iPhone колдонсоңуз, App Store'дан көчүрө аласыз. Көчүрүп алгандан кийин эле ачканыңызда стать самозанятыйнде чыгат ал приложение. Ошол стать самозанятыйнде басасыз. Андан кийинки шаг сизде уже госуслуги сайтынан регистрация болууну сунуш кылмакчы. Же болбосо личный кабинет налогоплательщика деп коет, ал ошол федеральный налоговый службанын сайтынан сиз өзүңүзгө аккаунт ачасыз. Бул башка тема. Азыркы учур самозанятость болуп тургандыктан мен сиздерге оңой жолун айтып бермекчимин. Ошол госуслугиден сиздер подтверждение кылган аккаунтуңуздар жардамы менен эле через госуслуги деп эле басып, андан кийин госуслугиге кирип, логин пароль жазып, кийин SMS келет, SMS менен подтверждать этип киресиздер. Ошону кирүү менен эле сиздер өзүңүздөргө самозанятостьти активация кыла аласыз. Самозанятостьти активация кылганыңыздан кийин сиз айына айлык тапкан киришиңизден 4% же 6% төлөп турасыз. 4% эгер сиз физлицо болсоңуз, эгер сиз юрлицо болсоңуз, ИПңиз бар болсо, сиз албетте пайызды бир аз көбүрөөк төлөйсүз, 6% төлөп каласыз. Самозанятый менен жумушка орношуп, самозанятый аркылуу киреше тапса болобу? Ооба, мындай учурлар азыр катталууда. Мисалы үчүн акыркы убакта такси Яндекс такси кызматында приложениянын ичинде кнопка пайда болду. Көптөгөн биздин мекендештер муну жакшы билишет. Жана көпчүлүк азыр уже каттала баштады ошол кнопка аркылуу. Жана көпчүлүк ошол кнопканы катталуу учурунда дагы кыйынчылыктарга туш келип атышат. Кантип ошону баскандан кийин регистрация болобуз, кантип ачабыз деп. Албетте сиз Яндекс таксиде иштесеңиз, кнопканы басканыңыздан кийин сизде жаңы страница ачылат. Ал страницада сизден сөзсүз түрдө Мой налогтон ошол самозанятость ачтыңызбы, ачпадыңызбы деген суроону берет да. Демек, даяр эле суроого кайтабыз. Мой налогтон эгер сиз приложениени самозанятость ачкан болсоңуз, анда ошол Мой налог, через Мой налог деп эле басасыз, жана Мой налог аркылуу кирип, Яндекс таксиге сиздин самозанятость аккаунтуңузду привязкага байлай аласыз, жана Яндекс таксиден тапкан кирешеңизден бир бөлүгүн салык катары төлөсөңүз болот, тагыраагы 4%. Ошондой эле Wildberries, Озондо иштеген биздин мекендештер ушул самозанятый болуп иштеп жатышат көпчүлүгү. Курьер болуп иштеген мекендештерибизге да бул аябай тааныш. Жана азыр ушул сиделка болуп иштеген,
үйлөрдү караган домработниктер, дачаларды карагандар, алар бир аз ушул катталууда бир аз кыйынчылыктарга дуушар болушууда. Ошон үчүн мен атайын ушул видеону тарттым. Катталуунун эң жөнөкөй жолу мойнолук приложениясын телефонуңузга көчүрөсүз жана госуслуга сайты аркылуу подтверждение кылып сиз активация кыла аласыз. Демек, бул жерде эң башкы көйгөй, эң башкы проблема самозанятость болуудан мурун сиз госуслуги сайтына катталып аккаунт ачып, жана ошол аккаунтуңузду подтверждение кылышыңыз керек. Ал үчүн пенсионный фондко барасыз. Аны табуу оңой. Яндекс.Карта киресиз, пенсионный фонд России деп жазсаңыздар, ближайший адрес көрсөтөт. Ошол адреске барасыздар. Жана ошол адресте сиздер өзүңүзгө аккаунт ача аласыздар. Бул оңой. Албетте жана МФСга барсаңыздар да болот. Кээ бир МФСлер ачат, бирок кээ бир МФСлер бул кызматты көрсөтүүдөн баш тартууда азыр. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге самозанятость тууралуу кыскача маалымат берип өттүм үстүктөн. Негизинен түшүнүктүү болду деп ойлойм. Сиз бул видеодо самозанятость ачсам ачпасам деп ачышыңыз керектигин түшүндүңүз. Жана аны кантип регистрация болуу жолун да түшүндүрүп бердим. Алыш эмне кылуу керектигин да түшүндүрдүм. Мунун баарын мен кайдан үйрөндүм? Мунун баарын мен биздин ушул Telegram каналда күнөөлүк сайын биздин юристибиз Миран Токтобеков байке менен түзөтүүлөр болмокчу. Мына ушул түзөтүүлөрдө сиздер дагы өздөргө катышып, өзүңүздөргө пайдалуу маалыматты алсаңыздар болот. Ал үчүн комментарийде турган биринчи ссылкадан биздин Telegram каналга өтүңүздөр, катталыңыздар жана биздин түзөтүүлөргө катышып, мына ушундай маалыматтарды кеңири алсаңыздар болот. Ошондой эле эгер сиз гражданский правовой договор түзгүңүз келип атса, ал үчүн да биздин экранга жазылган телефон номерлор аркылуу бизге кайрылып, биздин жардамыбыз менен түзсөңүз болот. Ошол түзөтүүлөргө катышып ГПХ боюнча маалымат алсаңыз болот. Кыскасы, өтө көп, өтө чоң пайдалуу маалыматтар биздин Telegram каналда болмокчу. Баарыңыздарды Telegram каналына күтмөкчүбүз. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.